Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Мына бул эч кандай бир дарынын күчү менен эмес, өзү эле суунун гана жардамы менен өскөн кадимки гилес. Бул 4 жөөк помидор. Бул да только суу гана берилет. Дары да чачылбайт, эч нерсе чачылбайт. 4 катар бадыраң, бир дагы дары себилбейт, таза, табигый. Бул жакта помидор, болгарский баклажандар бар. Райхан, кулпунайлар. Ушул мына бир сотик жерде бардыгы бар. Ушул күндө балдарым ушул жерде келип жейт, жеп түгөтүп үлгүрбөйт. Ушул бир үй бүлөгө ушунча эксең ашып ташып калат экен. Буну эмнеге айтып атам? Мисалы, азыр медицина тармагында окумуштуулар аябай изилдеп таап чыгышты да. Мисалы, табигый азыктарды азыр жесек, мисалы, генетикабызга өтө чоң пайда. Мына 10 жылдан кийин өзүбүз деле ошол азыр табигый эмес азыктарды, жасалма азыктарды жеген үчүн баягы дарынын күчү менен чоңоюп келген. 10 жылдан кийин мисалы тиштерибиз кыйшайып, буттарыбыздын сөөктөрү бошоп, кыйшайып, буттарыбыз кыйшайып, сколиоз деген оорулар, мисалы, ошого окшогон бир баш оорулар, туура эмес оорулар, бел оорулар, сөөктү бошотуп кое турган оорулар, ушундай көбөйөт. Ошонун бардыгы азыр көпчүлүгү 80% табигый эмес жасалма азыктардын болуп атат да. Мисалы, тукумсуздук, келечекте төрөлүп аткан балдарыбызда ар кандай туура эмес төрөлүп калып атат. Ошонун бардыгы ушуга такалат экен. Табигый азыктар менен азыктансак, келечек муунда төрөлө турган өзүбүз дагы бир мындан кийин 10 жыл, 20 жылдан кийинки ден соолугубуз дагы чың болуп, азыртан баштап кам көргөн болот экенбиз да. Ошол менин айтайын дегеним ошол.